Рахмат, рахмат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Майраңар мен қыздар. Өзім бүгін майрам, жігіттердің майрамы көпчілігі мен ұғышыма қарағанда азыр военный жігіттер көбірек отырады залда, мына ошол силердин, биздин майрам. Армияға барып келгендердинчи. Анан атамекенди коргогону келгенде эле эч ким таппай каласың, анан 23-үндө эле баары эле баатыр болуп чыгып калышат го. Майрамда белечи. Чын майрамыңыздар менен. Чыныгы майрамдай турган жигиттер залда отурушат. Көпчүлүгү мына дүйшөн досум баш болуп, ошон үчүн атамекенди коргоп, биздин тынч жашашыбызга ушу залдын светін күйүп берип коюңуздарчы, ушундай эле суранчы, Бизе аябай ыңгайсыз боло берем мен мындай кишини көрүп сүйлөшкөнү жакшы көрөм да. Мындай жакшы да мындай, карызы жок, той болуп мындай. Азыр адамдар бири-бирин карагысы эле келбей алам, баары эле карыз бири-бирине. Салам алейкум, сенен мүнтөлү көзүнөн алгачы сөйлөп. Раматтылык Манас досум айткандай, шаарда кандай эмне жаңылык болуп атат деп Манас достон сураса, жарымы качып жүрөт, жарымы кубалап жүрөт деп коет дейт, бири-бирине карып депчи. Ансарындай карызыңыздарды эстетпей эле коеюн дедим эми. Мен дайыма ушу сахнага чыкканда аялдар жөнүндө көп сүйлөйм, жакшы билесиздер. Жакшы көрөм себеби айымдарды. Эмнеге себептен аялдар жөнүндө көп сүйлөйм деп, мындай өзүм анализ жүргүзүп ойлоп көрсөм, аялын ал жетпеген эркектер аялдар жөнүндө көп айтат экен. Себеби мындай да, мындай здоровыйраактар бар го, мындай аялдан коркуп, алар аялы бирдекени бидир десе, башым орточей деп коюп, укпай да коет экен да. Мен бирдеке деп айтсам, аялым укпай коет да. Ошон үчүн бирдекелерди айтып быдыр силер ушундайсыңар деген, ошон үчүн аялдар жөнүндө көп айтам да. Мен кийинки учурларда мындай аялдар жөнүндө мындай көп айтып, ошолорго мындай бир атаандашкансып бирдекелерди айтчу элем, кийин айтпай калдым. Себеби мен түшүндүм, аял затын табиятын түшүндүм. Наконец-то 50-дөн өткөндөн кийин. Мен ойлоп калдым да кийин эмне себептен эркек 50-дөн өткөндөн кийин эмне эле ынтымактуу жашап калат десе, көрсө эркек ошондо акылына жетип, аялга тең келбеш керек экенин түшүнөт экен да. Ошон үчүн үйдө ынтымак болуп, тынч болуп, мурда жашырасың да 40та болгондо кесиңде мындай тирешип бирдеке десе, андай эмес, мындай деп жанан. 50-дөн өткөндөн эле бар жымжырт болуп эле калышат да. Неге деп көрсө, ошо тынч жашайын деп эле анан аялың келип айтат го, бүгүн тиги дүйшөн той берип аттыр, барып келбейлиби десе, барса барып келели. Бир астайын 15 мүнөттөн келип, барбай эле койбойлубу десе, сен айтсаң барбай эле коелу деп ушинтип калат экенсиң да мындай. Чыгыл главный тынч болсун, эмне болсо барса барасың, барбайсың. Главный ушу үйдө тынччылык болсун деп калат экенсиң ошо. Аял затына мен такыр теңелбей калгам себеби дегенде, мен аял затын табиятын башынан баштап окуп көрдүм. Аял заты кабыргадан жаралганын дагы түшүндүм. Ошон үчүн эркектерге айтып коеюн, жаңы үйлөнгөн жаштар аял затына тирешип, аны түздөйм деп аракет кылбагыла, себеби аял заты кабыргадан жаралган, билесиңер, кабырга өзү ири. Аялды башкарам деген эркек, бул кабырганы түздөйм деген эркек. Кабырга түздөлбөйт, ал табиятында ири. Аны күчкө салып түздөсөң, ал сынып калат просто эле, карс этип эле. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Кабырга кандай ири болсоң, ошого эле ылайыкташып эле жашай бериш керек. Не кыласың аны түздө? Мына ошол как раз 50-дөн өткөндөр ошону түшүнүп калат экен. Мына мисалы мени келип аялым бирдекелерди айтып урушат, бирдекелерди айтып быдыр деген айтып берет, уң чыкпай күлүп, жылмайып карап тура берем. Себеби мен кабырганы элестетип тура берем да. Элестетип өзүң чоң эле киши анан барып кабырга менен урушуп, анан кабырганы басып алып, жакалап эле тура эмес да, тура. Тем более кабыргада мээ болбосо да болду. Вообще теңелгенге болбойт. Эмне себептен, таарынбайсыздар айымдар, эмне себептен эркектердин чачы агарат? Эмне себептен? Себеби стресс болгондо, бир нерсеге кейгенде, жүрөгү ооруганда, анан дайыма керексиз нерселерди уга бергендиктен благодаря вас. Ошол себептен анан эркектин башынын ичиндеги, мээсиндеги бир топ клеткалар иштен чыгат экен, өлөт экен да кыскасы. Ошол себептен чач агарып, анан барып түшүп калган ошондон экен.
Рахмат силерге. Ат душе рахмат. Силердин жардамыңар менен ошондой болот. Ошондо дагы аял заты аны бир мындай бир сыймыктануу менен айтат го мындай. Күйөөң чачы агарып кетиптир го, ыя десе эле аны да бир эркектин чачын агарта албасак эмнеге жашап жүрөбүз деп эле мындай. Аябай максат коюп койгонсуп эле. Ушинтет го. Мен эмне себептен бул чачты айтып атам? Мына чач түшүп калганда мээде клеткалар ошончо өлүп аткан болсо, а каш түшүп калса, ал вообще жаман болот. Каш түшкөн көрдүңөр беле? Эркектердин кээде бир каштары чүйүп калып, ооруп калышат го, бакчылар. Каштар жок болуп калат го. Анткени каш түшкөндө ушунчалык мээге таасирин тийгизет экен. Эгерде оң жагыңда кашың түшсө, могу мээнин оң бөлүгүндөгү 80% клетка өлөт экен. Сол кашың түшүп калса, сол жагындагы 80% мээ өлөт экен. Шуна башыңдын почти 80% иштебей калат экен да. Ана эми өзүңөр элестетип көргүлө, могу айымдарга түшүнбөйм да мындай. Нормальный турган кашты жулуп туруп, анан ордуна карандаш менен кайрап деп туруп анан мындай каштарды алышат го. Жо мен түшүнбөйм, мындай нормальный адам турган кашты жулуп анан кайра сүрөткө тартып мындай. Элестетип көрсөң мындай. Мындай жулуп салып анан тартып алып анан көчөгө чыгып, пристай болуп, мындай болуп. Не кылып аткан өзүнө отчет бербейт да өзүнө мындай. Мындай чыкса, бир уй байланып турган болот, мурдуна мындай чүлүктөчү. Анан ошону үйгө келип көрүп алып, мурдуна мындай бирдеке тешип мындай. Анан кулактын 2-3 жерден тешип бирдекелерди илип, ушинтип эле эме кыла баштайт экен да. Түшүнбөйм, эми каш жок да. Ошон үчүн. Жем өзүңөр элестетип көрсөңүз, нормальный кашы бар адам антпейт да. Кызыкай нерселерди кылып эле, мындан туруп бир убактан оозуларым чоңойтуп, түскүдөн өзүн көрүп, анан чоңойтуп эле ушинте беришет го мындай. Не кылаарын билбей, кашы жок кыздардын жанына отуруп калганда мындай капталынан карап көрсөңөр. Мына инопланетянин жанында отургандай болосуңар да. Маңдайынан билинбейт, сүрөт тартылып турат да. Капталында жүн жок болот го мындайчы. Ошол себептен мындай түп-түз мындай. Түшүнбөйсүң да мындай. Эгерде кашы болгон болсо, аял затынын кашы болгон болсо, эрте менен үйдөн чыгып кетип атат, айтып атасың, жумушка кеттиң десең, түштө телефон чалып алып, каякта жүрөсүң дегенден кийин, демек каш жок болуш керек. Айтып кетип атсаң, кайра сурайт да. Мен азыр ушундай болуп калды, эгерде бир аял заты келип менден бирдеке сурап атса, бир непонятный бирдеке сурап атса, мен а дегенде кашын карайм. Эгер кашы жок болсо мен вообще эле башка ответ берип коем да. Ал башка эле тиешеси жок эле ответ берип койсом, а деле өзүнчө деп алып кетип калат да. Каш жок да сен. Неге мынча издеваться этесиңер билбейм, өзүм вообще түшүнбөйм. Аял заттын табиятына түшүнүш кыйын болот экен да. Жумуштан келатып, деле жанагы маршруткада отуруп келатып, анан ойлонуп келатып өзүнчө, үйгө барганда мындай кылсам, тигиндей кылсам. Өз эркектер 2-3 эле нерсени ойлонот экен жумуштан келатканда үйгө. Аялым тамак жасап койду экен, анан барганда футболду көрсөм болот эле, анан эртең жанагыны жумушту бүтүрүш керек эле деген нерсе менен келет экен үйгө келетсе. Аял заты көп мындай ар бир детальный нерсени ойлонот да. Маршруткада отуруп келсе, аял заты ойлонот экен. Эми түйшүк да чын айтканда аял зат. Ичинен ойлойт экен, эмне болду экен, балдарды сабактан келди экен, тигини садиктен алып койду, эртең менен кийим кийгизип койдум эле, булганган жокпу экен, ушуп калган жокпу, курткасын кийгиздим эле же кийгизген жокпу, эмне болду экен, үтүктү сайдым, сайган жокмун, сайган ошондо. Азыр барганда эмне тамак жасасам экен, тиги продукты бар, тиги жокпу экен деп. Ушундай баардык нерсени ойлонот, рахмат сиздерге. Ушинтип ойлонуп, маршруткада отуруп келатып, анан маңдайында отурган бир аялдын сумкасын көрүп калган, сумка жөнүндө ойлонуп кетет экен да. Мына жакшы сумка экен, өзүнүн кожуна окшойт.
картаны алып келген мен ушундай мечтать этип жүрбөдүм беле деп ойлонуп атса баягы аял остановкадан түшүп калса кошо чубал аркасынан ойлонуп кете берет экен да эчип ошол менен ал үйүнө кирип кеткен анын ити чыгап үргөндөн кайра анан үйүнө кетип калып аш жок да себеп ушундай мен аял заттын көп бир мындай жасаган иштерине кыймыл аракеттерине аябай таң калам да жана эле машинени артка айдайын деп атсам бир айым мындай басып барат аркасынан өтүш керек экен да эми нормальный кашы бар адам туруп турат да машина айдап аткандачы ал мен артка айдаган сайын кошо жүгүрөт да ошо кошо ошол жерге барып тыгылып калыш керек да машина өткөнчө өтүп кетиш керек туруп турса болбойбу биякта мен вообще түшүнбөйм ошо силер менен жашабаш керек кандайсыңар настроение жакшы жакында гастролго барып келдим эле Баткенден баштап бир окуяга туш келдим ошону кетерде айтып коеюн кечирип коесуздар негизи өзү сахнадан айтпаш керек эле бирок биз айтып коюшубуз керек балким ошону ойлонуп калабы же ошолго бир кичине бир жакшы мамиле кылабы деген мааниде айтабыз го эми сахнадан ушуну да борончу чыгып айтты деп съемка кылып аткан тура эртең жана комментарийлер жазылат го астына ушуну ноокатта больницада туалет жөнүндө аябай чурчу болуп атат көрүп атасыздар ушул гастролдо жүргөндө көп ушундайга туш келебиз да чынын айтканда ошто дагы соттун ичине кирип алып элдер барган кишилер ушул общественный жерлерге барып калсаңыздар чынын айтканда ошол иштегендегилер үчүн эле өздөрү үчүн ошол уборный бар сырттан келгендерге жок да такыр бирдеке болуп барып калсаң балким суу ичип алгандырсың балким кичине балким ооруп жүргөндүрсүң мисалы кыйналып ошонун ичине кире албайсың да бир туалет кечирип коесуздар туалет сурасаң менде жок мен баарын ар биринин өз өзүндө ачкычы бар главный ачкычты шеби мойнуна илип алган жер менен киргизбейт да яка оштогу соттун ичиндеги туалетин көрсөтсө телевизордон көрдүм өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот интернеттен эшиги жок экен мындай эме менен чүпөрөк менен тосуп коюптур анан бизде айтасыңар нарындыктар мындай экен депчи эми байкабай барып минтип ача койсоң ичинде бирөө отурса шашып кетип кайра жабам деп кайра бияка ачып коюшуң керек да мен бала кезде бир нерсени ойлодум биз бала кезде ушундай немени ойночубуз билесиңерби мындай секирип мынтип мындай ойнойт эмеспи эмне эле ошо мак беле койчу мак ошону бала кезде бизди ата энелерибиз көбүрөөк ойногула деп ойнотчу көрсө билчү да ошол бизге кийин жашоодо пайдасы тие турган себеби жанагы любой жерге барып калсаңар клубтунбу же бир ушул мекемелердин эшиктеги ошо больницанын өзгөчө ошо ноокат бар эми ал ноокат эмес бүт эле Кыргызстан боюнча эшиктеги туалетине кирип калсаңар кечирип коесуздар ошол макты ойношко туура келет ушундай эп туруп анан ошо жерге жеткенде ошону көп ойноп жүргөндөр тайгаланбайт да спец болуп калышат да билбейм көп жерде билбейм иши бир жагында кирпич болот да бир жагында кирпичти алып койгон болот ошон үчүн жана мындай айланганда бир жагың мындай болуп калат да мына мотоциклде отуруп аткандай кетесиң да люлькада отуруп алган сыяктуу бир жагына жөлөнөйүн десең болбойт себеби билесиздер жигиттер сөзсүз мына тегеректи суулап турушат да мына нет ошон үчүн жөлөнгөнгө болбойт баардык туалетке кирсең эшиги жабылбайт ал гарантия да ошон үчүн ушундай отурган сөз эшикти кармап отурушуң керек кулап кетпеш үчүн эки колдоп кармашың керек эки колдоп эле кармаганың келген соң еще шыкалап отурушуң керек биздин кыргыз аябай любопытный басып келет да сөзсүз тартып көрөт да ичинде мага окшогон бирөө отурса бир здоровый келип тарта турган болсо эшик менен кошо чыгып келип кайра ордуңа келип отурасың гочу ошон үчүн кармаган бойдон деп турушуң керек да кыйкырып мен ошонун ичинде отуруп өзүмчө ойлонуп кеттим да биз го ушинтип эки колду кармап ушинтип отурсак аял заты сумкасын оозуна тиштеп алып отурабы
Şey, suмкасы жоқ ешқай Құдай сақтасын кешіріп қойыңыздар енді. Өз негізі маданият өзіміздікі ошол ошол жерден башталат. Өз орыстар үй салардан мурда биринчи уборныйды салып алат. Ошон үчүн мен ойлоп калдым да, ошо биздики ушундай болордон мурда экологически таза деп ошон үчүн талаак эле жана нарындыктар биз чүбөрөк ороонуп алып отурганыбыз ошондо. Зато мындай таза абада белиңден бери чыгып көрүнүп турат, кыйкырып да обара болбойсуң. Алыстан эле көрөт сени келатканда. Даже көрүп учурашып коет, салам алейкум. Отурасың, азыр байке брат. Боранчы Кудайбергенов